Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин конкурстун катышуучулары. Азыр мына бизди 300дөй адам көрүп жатат. Аз да кичине катталуучулар топтолгончо чейин күтө турайлы. Саламатсыздарбы барыңыздарга, ушу конкурстун катышуучулары. Кече эскерте кетсек, 30-сентябрь күнү бизден түз эфир өтүп, ошол түз эфирден 3 соц тармактардан 3төн жалпысынан 9 финалист тандаганбыз. Бул Instagram, YouTube, Facebook'тан. Болгону ошол YouTube баракчасынан ушу тандоо боюнча биздин конкурстун катышуучулары өтө көп нааразычылык болду. Сүрөтү жок адамдар тандап алдыңар, аты түшүнүксүз экен деп. Ошол боюнча кичине түшүндүрө кетейин деди эле, эфир башталып эметкенге чейин розыгрыш. Биз болгону Instagram баракчасынан сүрөт болсун дегенбиз, 3 сүрөт, жок дегенде минимум 3 сүрөт. Ал жактан аккаунт ачык болуш керек деп комментарий, отметка. Facebook баракчасынан болсо ал жактан кандай десем, сүрөттү сөзсүз деген эмеспиз. Facebook'тан болгон биздин баракчабызга катталып, конкурсный посттун астына комментарий калтырып коюшуңуздар керек эле. YouTube баракчасына болсо, YouTube баракчасынан биздин конкурсный посттун астында комментарий калтырып, хочу двушку откуда деп туруп, телефон номериңиздерди, телефон номерди суранганын себеби байланыш үчүн, атайын ошол уткан адамды, финалистти маалымат берип коюш үчүн гана номер калтырып коюңуздар дегенбиз. Сүрөттү болсо коюп койгула деп видео инструкцияда айтылган себеп аныктаганга жеңил болуш үчүн да, бирок сүрөтү жок катыша албайсыңар деп YouTube'дан айтылган эмес. Ал жактан болгону биздин каналыбызга гана подписчик болсун деп. Эмне себептен андай кылганбыз? Бул шарттар кичине жеңилирээк болсун, элдерге мындай түшүнүктүүрөөк дегендей, себеби биздин көп катышуучуларыбыз мындай возрасттагы кишилер да болот, ошолорго бул сүрөт жүктөө YouTube'га, мисалы үчүн атын бир кандай кылып жазуу кичине кыйыныраак келет. Ошон үчүн шарттарын өтө жеңил кылганбыз да, YouTube'дан болгону бизге катталып коюңуздар депчи. Атыңыздар өзүңүздөр каалагандай боло берет. Болгону бизди офиске келгенде, кеңсебизге финалисттерге өткөндө, ошол офиске келип өзүңүздөр аныкташ үчүн эле ушул менин аккаунтум деп көрсөтүп аныктасыздар эле, ошол бизге жеткиликтүү болчу. Бирок кече биз ошо комментарийлерди окуп, анан көптөгөн биздин катышуучулар нааразы болгон үчүн, эмнеге ошо сүрөтү жок тандап алдыңар, аты түшүнүксүз экен деген үчүн кайра дагы 3 эме тандай турган болдук. Ошондо YouTube каналынан жалпысынан 6 финалист боло турган болду. Бул сиздердин гана мындай суранышыңыздар үчүн дагы 3 адамды тандай турган болдук. Ал 3 адамдын шарттарын дагы бир жолу түшүндүрө кетейли. 3 адамдын тандаганда бул аттарын, сиздер айттыңыздар, ошо аттары жакшы түшүнүктүү болсун деп, аттары түшүнүктүү, сүрөтү бар. Биздин конкурсный посттун астында комментарий калтырган, анан номер телефону сөзсүз болуш керек. Азыр дагы кичине бир адамдар топтолгончо чейин күтө турайлы, анан Кудай буйрса баштайбыз. Кече көп айтып жатты эле, биздин жетекчибиз эмнеге катышпай калды деп, ошого түшүндүрө кетейли. Биздин жетекчибиздин ушу тууганы өтүп кетип, ошол себептерден ал катыша албай калды. Азыр болсо ошол жаназада жүрөт. Муну дагы кандай десем, ушу туура түшүнүңүздөр деп ойлойм. Мындан кийинки эфирлерде уже сөзсүз катышат. Мунусунда катышайын деген, бул эми кандай десем, буйрук экен, ушундай болуп калыптыр. Анда муну туура түшүнүңүздөр. Эскерте кетсек, биз бүгүн кечки 8-де ошо финалисттер арасында 2 бөлмөлүү квартиранын ээсин сиздер менен чогуу аныктайбыз. Бизден башында айтылгандай 9 эмес, эми 12 финалист боло турган болду. Ошол 12 финалистти түз эфирден сиздер менен чогуу тандайбыз. Жалпысынан ошо азыр 4 квартиранын бири да. Мындан кийин дагы 2 бир комнатный, бир бөлмөлүү квартира, анан кийин 1 3 бөлмөлүү квартира да ээсин табабыз сиздер менен чогуу. Жаткан жери жайлуу болсун, көңүл айтабыз жетекчисине. Чоң рахмат силерге. Азыр уруксат этсеңиздер, уже кичинеден эметип, уже адамдар топтолуп калды. Баштай берейли.
жаңы кошулган адамдарга айта кетчү келе, биз азыр болсо YouTube каналынан 3 катталуучу тандай турган болдук, дагы 3 катталуучу. Булга чейин 3 катталуучу уже тандалды. Жалпысынан YouTube каналынан 6 адам боло турган болду. Сиздер көптөр айтып жаткандар BNM деген логин боюнча да түшүндүрө кетейин дедик эле. Ал эжеке мындай экен, ал возрастта 67-жылкы эжеке экен. Анын кызы каттап коюптур. Кызы каттаган экен. Өзүңүздөр ал келгенде да көрөсүздөр, көп эметип эле түшүнүксүз ат экен бул кийим депчи. Ал ошол биздин эжекебиз экен. Өзү эми возрасттагы адамдар түшүнөсүздөр да, өзү каттап албайт. Ошол шарт жеңил болсо дагы көбүнчөсү балдары, кыздары регистрация кылып берип жатат. Ишим бар болгула дейт. Келиңиздер эми анда биз социалисттер баштай берели. Так, саламатсызбы дагы бир жолу. Биз азыр Лизанер деген программа менен YouTube'дан тамдайбыз. Да, мына бул атайын программа көп эметип атат эле. Буну болсо биз өзүбүз эмете албайбыз. Бул дүйнө жүзү колдонгон атайын программа, ошо оюнчуларды тандай турган, бул рандомдо деп коет. Случайное число, кокустук сан дегендей. Булга кимге буйрук дегендей бул. Азыр мына YouTube каналындагы конкурсный постту көрсөтө коелу. Мына бул биздин 15 жылдан бери квартиралап жүргөн. Биздин ушул Алтына эженин немеси биринчи биздин жеңүүчүбүз, бул бир комнаттын ээси, эң чоң охват болгон YouTube каналындагы биздин ролик. Ушуну болсо бул конкурсный пост болчу. Ушул видеодон комментарий калтырыш керек болчу. Азыр комментарийлерди көрсөтө кетейли бир сыйра. Мына комментарийлер болсо бул жактан хочу двушку откут деп, комментарий мына саны 38767 комментарий экен. Комментарий болсо ылдыйраак түшүп көрсөтүп коелу. Мисалы үчүн мына жазыптыр, мына хочу двушку откут. Бул туура комментарий, номер телефону калтырылган экен. Ылдыйкы комментарийни окусак, чын жүрөктөн куттуктайм, бизге да насип кылсын, хочу двушку дейт, бирок номер телефон калтырбаптыр. Ошол себептен бул болбойт. Сүрөт да жок экен. Мына бияктан дагы ким өтө муктаж болсо ошолорго буйрусун дейт. Бул да комментарий болбойт. Мына куттуктайбыз деп туруп, мына хочу двушку откут, телефон номер калтырган экен. Мына ушундай эме комментарий бул катышуучу боло алат. Азыр биз конкурсный посттун ссылкасын көчүрөбүз. Так, жана Лизанер деген программага киребиз. Мына жалпысынан көрсөтө кетейли. Бул роликти болсо 63882 адам көрүптүр, 39092 комментарий калтырган экен. Азыр ушул 39000 адамдын арасынан биздин 3 жеңүүчүнү аныктайбыз. Кече түшүндүрө кетсек, биз болсо кече күнү запуск кылып туруп, муну көпкө күтпөсүн деп, бул болсо загрузка 5 мүнөттөн ашык болот экен. Ошол себептен биз Инстаграмга өтүп кеткенбиз. Биринчи Фейсбукту баштап, YouTube'ту запуск кылып туруп, анан Инстаграмга өтүп кеткенбиз. Сиздер күтө бербесин депчи. Көп айтып жатты, силер заранее даярдап коюпсуңар депчи. Биз булга чейин айтканбыз, бул загрузка болгон чейин биз Инстаграмдан тандай берейли деп. Инстаграмдан 3 жеңүүчүбүздү тандаган чейин YouTube каналынан уже калган жеңүүчүлөр, финалисттер аныкталып калган. Ошол буйрусун дейт. Да, мына азыр жеңүүчүлөр аныкталганга чейин баарыңыздарга ийгилик каалап кетебиз. Жалпы ошо жамаатыбыздан, Кут курулуш компаниянын атынан баарыңыздарга. Ошол кече биз болсо эфир өткөрүп жатып, мисалы үчүн сиздер менен чогуу көп болдуңуздар, Инстаграмдан көп адамдар шарттарын туура аткарбаптыр. Комментарий жазып, бирок отметка кылбай коюптур биздин баракчабызды, же баракчалары жабык болуп калыптыр. Публикацияны биздин болсо поделиться кылып, сториске кылбаптыр. Ошол себептерден көбү катыша албай калды. Мындай критерий бизде болгон. Инстаграм баракчабызда гана кичине эмерээк болчу. Калган Facebook менен YouTube'да өтө жеңил. Өтө жеңил. Кыйыныраак кылсак болмок эми, сүрөт эме деп, бирок катышуучулар кичине мүмкүнчүлүктөр көп болсун дедик. Анан ачык айтканда көбү, чын айтканда ошо телефон менен колдонууну жакшы билишпейт. Ошолорго жеңил болсун деп, жаш өткөндөр болсун. Көбүнчөсү ошо жаш өтүп муктаж болгон адамдар да баары катышсын депчи.
Эгерде условияларды бир аз кыйыныраак кылганда, анда бизде катышуучулар өтө аз болмок. Ошол себептен дагы жаш өткөндөр жана карабайымдар мүмкүнчүлүк азыраак болуп калмак. Мына өзүңүздөр көргөндөй дагы 1 мүнөттөй калды убакыт. Жаңы эфирге кошулган адамдарга айта кетчүбүз, бул биз азыр болсо YouTube каналынан сиздер суранышыңыздар боюнча дагы 3 адамды тандап жатабыз. Жалпысынан ошондо YouTube каналынан 6 адамды тандадык. Ошондо бизде 12 финалист боло турган болду. Ошо 12 финалисттин арасынан бүгүн түз эфирде саат 8-дерде 12 адам арасынан жеңүүчүбүздү 2 бөлмөлүү квартиранын ээсин сиздер менен чогуу аныктайбыз. 2 бөлмөлүүнү көбү сурап жатты эле, бул кайсы жакта деп. 2 бөлмөлүү квартира биздин жаңы комплексте Бишкек шаарында. Бул 5 квартиранын 2-чи квартирасы ойноп жатат, двухкомнатный квартира. Дагы 3 квартираны ойнотобуз, дагы 2 1 бөлмөлүү, анан 3 бөлмөлүү квартираны. Ошон үчүн шарттарды ар дайым роликтерди киргизип, ошону жазуу түрүндө да, видео түрүндө да бүт каналдарыбызга киргизип жатабыз. Шарттары өтө жеңил. Мындай айтканда бир 5 мүнөт, 10 мүнөт убакыт бөлүп, жакшыраак угуп койсоңуздар, аткарсаңыздар болот. Азыр мына өзүңүздөр көргөндөй аз эле калды, уже 86% эметпир. Жаңы катталуучуларга дагы бир жолу түшүндүрө кетейин. Кечээ жетекчибиз эмнеге катышпай калды деп көбүңүздөр сурадыңыздар. Биздин жетекчибиздин жакын тууганы өтүп кеткен үчүн тилекке каршы өзү катыша албай калды. Муну туура түшүнүңүздөр деп ойлойм. Эмки эфирлерде сөзсүз катышат, өзү катышып, өзү алып барат. 7, 6. Мына 5, 4, 3, 2, 1. Мына 100% болду. Биринчи. Биздин биринчи эмебиз бул Малик Анарбаев. Өзүңүздөр айткандай биз дагы бир жолу түшүндүрө кетейли. Мына сүрөт жок экен, сүрөт болсун дедик. Сүрөтү жок экен, бирок комментарий менен турат калыптыр. Кийинкини тандайбыз. Кечиресиздер, Малик Анарбаев. Үмүт Абдыраева. Кайра эле өзүңүздөр көргөндөй сүрөтү жок экен. Сүрөтү жок. Кайра дагы башка адам тандайбыз. Турганы Тыналиева. Сүрөтү жок экен. Дагы бир жолу эскерте кетейли. Шарты YouTube каналдын сиздердин суранышыңыздар боюнча сүрөт болуш керек, аты түшүнүктүү болуш керек. Качуу Сүрөтү барларды тандагыла деп айткан себептен биз сүрөтү барларын тандап атабыз, үчөөнү. Болгон ошол сүрөт эле болот азыр. Турсунбай Мыктыбекова дейт. Турсунбай Мыктыбекова биздин эрежелерди туура аткарыптыр. Хочу двушку аткут деп телефон номерин калтырыптыр. Азыр биринчи биз финалисттерди жазып бардыгына сообщение алып жиберебиз. Алар биздин паспорттун данныйын жиберет, биз жаштарын текшерип, эгерде жашы өтпөсө, биз аларды финалга киргизбейбиз. Бул азыр жашы боюнча да бизге офиске келгенде да тактайбыз. Бул жакта номер телефонду эмнеге калтыргыла деп көбү суранып жатты эле. Биринчи оюн ойноткондо биз жеңүүчүлөр, биздин финалисттер менен байланыш кичине кыйыныраак болду. Ошол байланыш үчүн гана номер телефонуңуздарды калтырып коюңуздар дедик. Биринчи биздин жеңүүчүбүздү куттуктайбыз. Бирок биздин офиске келгенде мындай өзүңүздөр көргөндөй жашым экен, офиске келгенде жашын аныктайбыз, тактайбыз. Жашы 21 жаштан өйдө болуш керек. Кийинкиси. Экинчи финалистибиз. Бегимай Ахматова дейт. Комментарий калтырыптыр, өзүңүздөр көргөндөй. Мына хочу двушка аткут деп номер телефон экен. Бул болсо чет өлкөдө экен. Чет өлкөдө эскерте кетсек, бизден көп жарандар сурап жатты эле. Чет өлкөдө болуп катышсам болобу деп. Ооба. Чет өлкөдө жүрсөздөр да катышсаңыздар болот. Сиздер утуп калсаңыздар, сиздин туугандарыңыз, жакындарыңыз, ата-энеңиздер келип, бияка финалга катышып, сиздердин ордуңуздарга сиздин макулдугуңуз менен катышса болот. Экинчи биздин жеңүүчүбүздү Бегимай Ахматованы куттуктайбыз. Кеттик үчүнчүсүн. Үчүнчү мына Тилек Жолдобаев дейткен сүрөтү жок экен. Телефон номери да жок экен. Эки эмени туура аткарбаптыр. Кийинкисин тандайбыз. Мына дагы бир жолу мына Нурак Жунушбаев дейт. Сүрөтү жок экен. Өзүңүздөр көргөндөй. Комментарий бар экен, бирок телефон номери жок экен. Кийинкини тандайбыз. Бегимай Маматова дейт. Комментарий бар экен, телефон жок экен, сүрөтү жок экен. Кийинки адам тандайбыз.
Жамиля Арсланбековна. Комментарий бар экен, сүрөтү жок экен, еще телефон номери да жок экен. Эки шарттан аткарып атыр. Кийинкисин тандайбыз. Мына Улан Чамканбаев дейт. Сүрөтү бар экен, комментарий бар экен, бирок комментарий болсо эскерте кетсек, хочу двушку отход деп туруп, анан кийин телефон номериңиздерди калтырыш керек эле. Тилекке каршы сиз финалга өтө албайсыз. Кийинкини тандайбыз. Мына Мунарбек Даркан уулу дейт. Дарман уулу. Сүрөтү бар экен. Мына номер телефону бар экен. Бул жактан номер телефонуна карасак, бул Россиядагы жарандарыбыз окшойт. Хочу двушку отход деп эметиптир. Мына биздин 3-чү финалистти чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эскерте кетсек, чет өлкөдөгү жарандарыбыз да катышып жатат. Алар да катышса болот. Алар утуп калса, бияка биздин кеңсебизге туугандары, жакын туугандары, ата-энелери келсе болот. Мына биздин 3 финалистти дагы бир жолу куттуктайбыз. Дагы бир айта кетсеңиз, общий шарттарын. Бул жакта буга дери айтып атат, эме депчи. Сүрөтү жок тамдадык, буга дери айткандары сүрөтү жок тамдадыңар деп айткандар кайра эле жазып атат. Эми сүрөтү барын тамдап атасыңар депчи. Бул биринчи бул эфирди кылганыбыз адилеттүү болсун деп. Сүрөтү барларын 3 адам тамдадык деп, адилеттүү болуш үчүн. Буга дери сүрөтү жокторду тамдаганбыз, ал жакта бүт эле жаш өткөндөр, сүрөтү жокторчу. Сүрөтү барлар бүт эле жаштар болуп калат. Бул эмесин эскерте кетсек, дагы бир жолучу. Бул сиздердин суранышыңыздар боюнча биз YouTube каналынан сүрөттү жүктөп койсоз болгону, бизди аныктоо үчүн, сиздерди ошол аныктоо үчүн гана жеңил болмок, ошол гана сүрөтүңүздөрдү эме жүктөгүлө дегенбиз. Бирок сүрөтү жок YouTube каналынан катыша албайт деген эмеспиз. Аты жөнүм болсо именно кечирсе по паспорту кылгыла деп антип айткан эмес болчук. Атыңыздар главное, эң башкысы максаты ошол утуп калсаңыздар, офиске келип биздин кеңсебизге паспортуңуз менен жашыңыз 21 жаштан өйдө болсо, анан сиздин ошол YouTube'дагы баракчаңызды көрсөтсөздөр, аныктасыздар, ошол бизге жеткиликтүү, жетиштүү. 12 адамдын ичинен 12 бүгүн офиске чакырылып, 12 адам ичинен бир эле жеңүүчү тамдалат. Калгандарына сертификат берилет жана калган призлер берилет. Да, эскерте кетсек, биздин ошо 12 адам арасынан бирөө гана биздин 2 бөлмөлүү квартиранын, Бишкек шаарында 2 бөлмөлүү квартиранын ээси болот. Калгандарында мында куру кетпесин деп 100 миңден сертификат беребиз. Жана дагы белектерибиз даярдалган. Азыр дагы көбү жазып жатат, кайра сүрөтү менен тандадыңар депчи. Муну эскерте кетсек, сиздер сурандыңыздар. Биз кече өткөргөндөн кийин эфирди, клиенттерди карап, биз мындай кандай десем, клиенттерге дагы көңүл бурабыз, эмне деп жазып аткан. Ошол сиздердин суранычыңыздар боюнча гана экинчи жолу өткөрдүк. Сиз ошо сүрөтү болсун депчи. Өзүңүздөр көргөндөй атайын программа менен тандадык, ачык, айкын болсун деп. Кандай десем, миңден бирөө баары бир жазып чыгат экен. Бул туура эмес болуп калды, мындай болуп калды деп, критика деп, сөзсүз болот мындай эмелерде, негативный критика. Биз мында түшүнөбүз. Бирок өзүңүздөр көпчүлүктөр көргөндөй биз оюнду ачык, айкын өткөрдүк. Атайын ушу программа менен, бул көз карандысыз программа. Ошо Лиза Онайыр деген атайын программа бүт комментарий жазган адамдардын арасында гана өткөрдүк. Эми эскерте кетип, бүгүн саат 8-дерде түз эфирден жолугабыз. Азыркы утуп жаткан адамдар, утуп калган адамдар көрүп калсаңыздар, сиздерди дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошо 12 биздин финалисттин баарына ийгилик каалайбыз. Жана утпай калган адамдар буяктан комментарий жазып жатасыздар. Сиздер дагы кандай десем 3 батирди ойнотобуз. Ошо балким ошол батирди утуп каласыздар. Шарттарды туура аткарып, биз менен чогуу болуп, активдүү болуп, биздин ушул лентабызды Facebook'tan, YouTube'dan, Instagram'dan карап туруңуздар. Болду? Коштошук. Макул, сак саламатта болуңуздар. Түз эфирден саат 8-ден көрүшкөнгө чейин. Бияктан суроолор көп келип атат, ошого жооп берип кетели кичине болсо да. Бир аз 5 мүнөт убакыт окшойт. Азыр кичине суроолоруңуздар болуп жатат. Ошолорго да кичине жооп берип кетели дедик. Сүрөтү жок эле тандагылачы мен коюлбай койду дейт. Кийинкиси YouTube каналынан да карап туруңуздар. Биз мындай эрежелерди болсо
буга чейин жазганбыз YouTube каналынан сүрөттү коюп койсоңор бул аныктоо үчүн гана жеңил болот деп, бизге жеңил болот депчи, бирок сүрөттү койбосоңор катышпайсыңар деп айткан эмеспиз. Дагы бир жолу эскерте кетейли. Менин фамилиям окшош экен, бизди тандабайт го дейм туган. Жок, бул жактан буйрук деп коет. Бул программа атайын тандады рандомно. Рандомно деген бул случайное число, кокустук сан. Алло, саламатсызбы? Ошол жактан тандадык. Биз код курулуш компаниясынан чалаттык эле сизге. Биз азыр Код курулуш компаниясынан чалаттык эле, сиздер финалга өттүңүздөр. YouTube каналынан биздин 3 финалисттерге мына байланышып жатабыз. Ооба. Сиздерди код курулуш компаниясынан чалаттык эле. Алло, угулуп атабы? Бүгүн биздин офиске келиңиздер саат. Өзүңүздөр көргөндөй биз кече уткан финалисттерибизге сразу байланышканбыз. Instagram'dan, Facebook'tan бул жеңил экен. Сообщение жөнөтүп койсоңуз болот экен. Бирок YouTube каналынан болсо ал жактан байланыш кичине кыйыныраак болгон үчүн көрбөй калса, катыша албай калбасын деп атайын телефон номериңиздерди калтырып коюңуздар деп суранганыбыздын себеби ошол эле болчу. YouTube боюнча жооп бериңиздер, кайсыл видеого калтырабыз. YouTube боюнча бизден булга чейин көрсөткөндөй биздин биринчи финалисткабыздын уткан видеосу бар. Биринчи жеңүүчүсүн Алтына Эжен видеосу бар. Ошол жака комментарий калтырыш керек болчу. Bir комментарий хочу двушку откуда деп, анан телефон номериңиздерди ошол комментарийлер арасында азыркы учурда уже тандадык. WhatsApp'ты окуп койгулачы сураныш дейт. WhatsApp бизге акыркы учурларда мындай кандай десем, WhatsApp'тан абдан көп күнүнө бир 200-300дөн сообщение келип жатат, каттар келип жатат. Жооп бергенге жетишпей атабыз. Сиздер бир кандай маалымат алам десиздер, квартира боюнча же биздин объекттер боюнча биздин кеңсебизге келсеңиздер, ушул жактан биздин адистер болсо сиздерге кеңирээк маалымат берет. Биз атайын барыңыздарга ошто маалымат берип жеткиликтүү болушун деп, биздин азыркы учурда биздин сатуу бөлүмүндө ондой бала иштейт. Телефонго да кез-кезде кечиресиздер жооп бере албай атабыз, себеби бизде азыркы учурда акциялар да жүрүп жатат, квартираларда жеңил шарттар менен берип жатабыз. Ошол себептерден WhatsApp'ка жетишпей калып атабыз жооп бергенге. YouTube'дан канча подписчик болду? Ооба, YouTube'дан болсо уже 50 миңдей катталуучу болуп калды. YouTube каналынан дагы эскерте кетейли, бизден фейк аккаунттар пайда болуп калыптыр. Биздин роликтерди жүктөп, биздин атыбыздан роликтерди киргизип жаткандар. Ошон үчүн тагыраак карап эметиңиздер. Видеолорго кирсеңиздер YouTube каналынан ал жактан көрсөздөр болот. Канча эмеси биздин роликтерди жүктөлгөн. Азыр мен сиздерге мына көрсөтүп коеюн YouTube баракчабызды. 1 мүнөт азыр мына телефондон атайын ошону эметтим эле. Мына биздин азыр YouTube баракчабыз, мына биздин YouTube баракчабыз азыркы учурда мына 50.900 катталуучу бар. Бул жакта биздин мына видеолорго кирсек, видеолордон көрсөздөр болот. Фейк аккаунттар жаңы эле киргизгенде көп видеолорунчу биздин каналыбызда болсо мына 1 жыл мурун киргизилген видеолор бар. Мына 1 жыл 9 ай 4 ай дегендейчи. Өзүңүздөр кут деп издеп көрсөздөр көбү фейковый аккаунттарда пайда болуп калыптыр. Тилекке каршы ушундай аккаунттар да көп болуп кетиптир. Азыр мына критикалабай ниетибиз түз болсун, ачык, айкын эле ойнотулуп жатат. Рахмат. Чоң рахмат Бактыгүл. Да, сиздерге рахмат. Ушинтип өзүңүздөр көргөндөй ушу ачык айкын өткөрүп жатабыз, аракет кылып жатабыз. Бирок бизден да кичине кемчиликтер кетип жатат. Мында туура түшүнүңүздөр, бул биз кандай десем, мындай масштабтуу биринчи оюнубуз. Ушундай эмелер да болуп кетет экен. Тандоо боюнча видеону жүктөп коесуңар. Тандоо боюнча азыр ушул видеону болсо жүктөйбүз, биздин YouTube каналдан көрсөздөр болот. Эскерте кетсек, мына жаңы кошулгандар да жазып жатат. Биз болсо YouTube каналынан
кандай десем, дагы 3 катталуучуну тандадык. Сиздердин ошо биздин катышуучулардын суранычы боюнча дагы 3 адамды тандадык. Ошол 3 адамды азыр уже тандап, жалпысынан YouTube'дан 6 адам болду, Facebook'tan 3 адам, Instagram'dan 3 адам. Ошондо 12 финалист болду. 12 финалистти бүгүн саат 8-дерде биздин офистен, биздин кеңсебизден сиздерди күтөбүз. Азыр бияктан суроолор өтө көп болуп жатат. Квартиралар боюнча маалымат алам десеңиздер, биздин кеңсебизге же биздин телефон номерлерибизге байланыштырсаңар болот. Ошол жактан сиздерге кененирээк маалымат берет. Биздин убактыбыз чектелүүдө. Дагы бир жолу биздин финалисттерди куттуктайм. Жана утпай калган адамдар кайгырбаңыздар. Алдыда дагы бизден 3 квартира бар. 2 1 бөлмөлүү, 1 3 бөлмөлүү квартирабыз Бишкек шаарында. Аларга да катышыңыздар, активдүү болуңуздар, анан шарттарды туура аткарыңыздар. Кош болуңуздар.